Достор, бүгүн бизде ушундай курма гүлжатай болмокчу. Мен өткөнкү видеодо эт менен жасап киргизсем, азыр бизде жумуртка менен жасалган курма гүлжатай болмокчу. Сиздер дагы эт жок деп отура бербестен ушул тамакты дагы жасап көрүңүздөр, сунуштайм. Орозонун менюсуна кошуп алыңыздар. Буюрса орозонун акыркы эле күндөрү калды. Ал эми жасалуу жолуна өтсөк, бизде таластыктарда ушундай бат-баттан эле гүлжатай жей беребиз да. Ошону эт жок болсо деле ушинтип жумуртка менен дагы жасап көрсөңүздөр болот. Эң биринчи эле мурдакы видеодо көрсөтүлгөндөй эле картошка, пияз, сабиз, үйүңүздөрдө эмне бар болсо баардыгын ушинтип кууруп алып туруп суу куюп коесуздар. Ал кайнап даяр болгон убакта, камыр сала турган убакта баардыгын жакшылап кууруп алып туруп, анан суудан куюп 1 саатка кайнатып коебуз. 1 сааттын ичинде даамы чыгып, сонун болуп калат. Анан жумурткадан салып, бир 10 мүнөттөй кайнатып туруп, анан өчүрүп коесуздар. Ошол убакыттын ичинде биз камырга киришебиз. Камырды обычно эле туз менен эле жууруп алдым дагы. Ушинтип баардыгын жайдым. Жайып, бөлүктөргө бөлүп, андан соң кастрюлькага ушинтип суу куюп кайнатып алдым дагы, туз салдым ага дагы. Анан ушинтип бышырып аласыздар. Камыр өйдө көтөрүлүп калган убакта уже бышкан болот. Андан соң баардыгын бөлүп, чыгарып алдым дагы. Ушинтип подливти куюп алдым. Ушундай сонун курма гүлжатай даяр болду. Жумуртка менен жасалган. Сиздер да жасап көрүңүздөр үйдө. Даамы сонун болуп чыгат. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жаккан болсо лайк басып, подписка таштап кетиңиздер. Сиздерден поддержка күтөм. Ар бир лайкыңыздар, ар бир подпискаңыздар мага деген чоң бир поддержка болуп эсептелет. Ошондуктан сиздерден күтөм. Дагы алдыда көп рецепттер болмокчу. Сиздерге кандай тамактарды жасап киргизсек болот, кандай тамактар жагат, жаза кетиңиздер комментарийга. Күтөм.